Саламатсыздар. Мен Ибрагимова Гүлмира Бадаловна, номер 34 кесиптик лицейдин кыргыз тили мугалимимин. Мен бүгүн Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас китебинен үзүндү окуп берсем. Токой четине көк дулаң жээкке конгон боз үйлөр куду көк жашанга тизип койгон жумурткалардай. Үйүр жылкы, коро кой апайбет кең жээкте жайдары жайылып жатат. Арсылдап ит үрдү, аны тыйып кишилер чыгып жатты. Түшкүлө деп жылоодон алып турушту. Теңир жалгасын, жол карытпайлы деген жооп угуп жолоочуга ак деп суусунга кымыз сунуп жатышты. Акбалта кымыздан ат жалына бир тамызып коюп, шыңгыта жутуп ыраазылыгын айтып, андан ары жол арбыта берди. Кайсы урукка барасыңар? Көздөгөнүңөр ким дейт кээ бир кары. Чыйыр би дейт Акбалта. Дейт карыя, ал киши күздөөдө, алы түшө элек. Чымын чиркей сейилдесин деп салкында жатат да киши. Анан кайсы багыт менен кандай жүрсө чыйыр бийдин айылын табаарын айтып беришет. Акбалта дагы 3 күнө жол жүрдү. Туугандарын тапкан соң көңүлү көтөрүлүп, жүрөгүнүн түбү ысып, дүйнөсү кеңейип, маңдайы жаркыды, маанайы ачылды. Алоокенин кордугунан бери чөккөн көңүл мүңкүрөгөн жаңы тирилди. Келечектеги үмүтү узарып, өрөп күткөн ойго тунду.